азыркы мезгилде вытяжкалар жана ошондой эле условия ушул операционный блокко условиялардын баардыгын түзүлүүлөр аракет. Сузак аймактык ооруканасы эң акыркы жолу мындан 15 жыл мурун оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Мына ошол убакыттан бери оорукана мындай деңгээлде жаңыланган эмес. Учурда оорукананын оңдоого муктаж болгон бөлүктөрү заман талабына ылайык жасалды. Негизгиделген операциялык бөлүмдөрү дагы толук жаңыланып, акыркы үлгүдөгү заманбап жабдыктар менен камсыз болгон. Жана ошондой эле раздевалкалар, плановый операционный блоктордун баардыгы ремонттон, капиталдык ремонттон өттү быйылкы жылда. Азыр анан бул жерде ЦЦО деген бөлүмүбүз бар. ЦЦО бөлүмүбүз дагы быйылкы жылда капиталдык ремонт болду. Баардык жабдуулар, медициналык жабдуулар Минздрав тараптан каралып, баардыгы өтүлүп бизге берилди. Биринчи очередте мурун жок болчу портативный рентген, СДУК рентген деген бар. Бул операциядан алдын эле ошол операционный блоктун ичинде рентгенге тартып, ошол жерде көрүп туруп эле операция, прямой операция жасаганга условияларды түзүлүп турган болду. Сузак аймактык ооруканасынын 2 бөлүмү 2 миллион 200 миллион сомго оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Бүгүнкү күндө оорукананын 30 койкалуу сынык жарак жана 9 керебеттүү жандандыруу бөлүмү толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, мындагы кызматкерлер жана бейтаптар үчүн жагымдуу шарт жаратылды. Ошондой эле бул жайга кошумча бөлмөлөр дагы салынган. Биздин бөлүм өз бир 15-16 жылдан бери капиталдык ремонттон өтүлө келет. Муну быйылкы жылдын эсебинен капиталдык ремонттон өткөрдүк. 3 ай бойы капиталдык ремонт болду, бүттү. Кошумча кабинеттерди дагы кылып кошуп алдык. Бир аз кабинеттер жетпейт эле. Эми азыркы күндө Кудай буйруса жакшы иштегенге шарт болуп калды. Азыркы күндө капиталдык ремонттон өтүп атат как раз. Стерилизационный кабинетибиз өтүп атат. Бүгүнкү бүтүп калыш керек. 3-4 күндүн ичинде бүтсө, баары ачылса анан операцияларыбызды баштайбыз деп турабыз. Буга чейин бул ооруканада бөлмөлөрү, эшик терезелери эскирип, ыңгайсыз шарттар бар эле. Эми баары жаңыланып, ар бир бөлмөгө ысык, муздак суулар чыгарылып жаңыланган. Кабыл алуу бөлүмүнүн тарта кире беришинен бери өзгөргөнүн байкоого болот. Мында дарыланып жаткан бейтаптар оорукананын шарттары кыйла жакшырганын белгилешти. Бул жерде больница ушу биз кичинебизден бери дарыланып келатабыз. Барган жыл өткөн сайын бул больница өзгөрүп, шарттары жакшы болуп келетат. Врачтарыбыз эскиден эшик рамкалар барды, пластиковый болгон, раковиналар коюлган мына жерге. Ысык суу, муздак суу чыгып турат. Мындан сырткары Сузак аймактык ооруканасынын жылытуу системасы дагы жаңыланып, борбордук от казаңы туташтырылууда. Ошондой эле сырткы көрүнүш дагы жасалып, оорукананын айланасы дагы иретке келтирилүүдө. Белгилей кетсек, ремонттоо жумуштарына жалпы 2 миллион 285 миң 800 сом акча каражаты сарпталган. Дулет Канатбеков, Бурканбек Матов, Сузак району.